Бул жерде күн тутулуп тегеректин баарын караңгылык каптап турат. Кыргыз тилинде күн тутулуу бар. Себеби илгертен биздин ата бабаларыбыз асмандан күндүн тутулуусун байкап келишкен. Бул көрүнүштү ар ким өз акылына жараша жооруп, уламыш жомок кептерди чыгаргандар да болгон. Күн гана эмес, ай тутулуу да болуп турат. Бирок айдын тутулуусуна анча маани беришпейт. Элестетиңиз, талаада адаттагы ишиңизди кылып жүрсөңүз, бир заматта тегеректин баарын караңгылык каптап, күн жок болуп кетсе, кандай абалда болмоксуз? Мисалы, мен кандай болбосун ошол көрүнүштү көргүм келет. А сизчи? Күндүн жана айдын тутулушу астрономияда өтө маанилүү көрүнүштөрдүн бири болуп эсептелет. Жана ал ар айда кайталанып турганы менен укмуштуудай көрүнүшү көп жылда бир жолу гана болот. Эми бул күн тутулуу деген эмне? Ай тутулуунун андан кандай айырмасы бар? Ал кайсы жерде көрүнөт? Жана күн тутулганда ай, жер, күн кандай абалда болорун мына ушул чыгарылышта кыскача баяндайбыз. Анда эмесе жайгаша отуруп кызыктуу маалыматка назар салыңыз. Алгач күндүн тутулушу боюнча айтып берейин. Мына бул жердин спутниги ай, а бул күн. Ай айланып күн менен жердин ортосуна келгенде күн тутулат. Ай жерди эллиптикалык орбитада айлангандыктан жерге бирде жакын, бирде алыс аралыкка келип кетип турат. Ошондуктан күн менен жердин ортосунда жерге жакын келгенде күндүн бетин толук тосуп, жердин кичине бир бөлүгүн караңгылык каптап калат. Эмне үчүн кичине бир бөлүгү? Себеби ай жерден кичине, а күн жер менен айдан эсеелеп чоң. Ай күндү толук тосуп калса да, күндүн нуру айдан ашып тие берет. Ушундай көрүнүштө жерден алыс аралыкта экөөнүн ортосуна туш келгенде, ай күндүн бетин шакекче формада тосуп калат. Бул эми күндүн тутулуусу болду. Ай тутулуу кайсыл убакта болот? Айдын тутулуусу ай толгон учурга туш келип, жердин бул бетине өткөндө байкалат. Мындайча айтканда, күндүн нурун жер тосуп калган учурда ай тутулат. Күндүн нуру жердин атмосферасы аркылуу өтүп, кызыл түскө чагылып ай бетине түшөт. Ошондуктан ай кызыл түскө боелгон сымал көрүнөт. Бул көрүнүштү кандуу ай деп да атап коюшат. Айдын тутулушун жердин түнкү тарабындагы бардык аймактардан көрүүгө болот. Жердин көлөкөсү чоң болгондуктан анын убактысы 1 саатча созулушу мүмкүн. Сизде ай бир айда 2 жолу жердин 2 тарабына өтсө, эмне үчүн айдын, күндүн тутулуусун байкай албайбыз деген суроо пайда болушу мүмкүн. Анын себеби жер менен айдын орбиталары бири-бирине карата бир аз кыйшайган абалда турат. Тутулуулар жер менен айдын орбиталары кесилишкен эки чекиттин биринде гана болушу мүмкүн. Ошол себептен тутулуулар жылына 2ден 7 жолу гана катталат. Мындай айланган учурда ай бир аз өйдөгө, төмөнгө түшүп чыгып жаткан абалда көрүнөт. Мына ушул абалда ай бул жерге келгенде жарым жартылай күн тутулат. Ушундай эле мисалда ай жердин бул жагына келгенде ай жарым жартылай тутулат. Бул учур жерден байкалбайт деле. Күндүн тутулуусу жер шарынын күн чыккан аймагында гана байкалат. Мисалы 2024 жылдагы күн тутулууну АКШда жашагандар жакшы көрө алышты. Бул учурда бизде түн болгондуктан бизге байкалган жок. Күндүн тутулуусу орточо 5 мүнөттөн 8 мүнөткө чейин созулат. Эгерде мына ушундай көрүнүштү көрүүгө кызыгып калган болсоңуз, анда кийинки күн тутулууга даярдана бериңиз. Ал 2026 жылы катталаары күтүлүүдө. Жыл жаңырып, ошол күн жакындаганда кайсыл жерден жакшы көрүнүшү боюнча так маалыматтар чыгат. Айдын тутулушун жөн эле байкоого болгону менен, күндүн тутулушун көрүү үчүн сөзсүз түрдө көздү коргоочу каражаттарды камдап алыңыз. Мына ушундай кызыктуу көрүнүштөр жерден да байкалып турат. Бул күндүн, айдын тутулушу боюнча кыскача маалымат болду. Көрүшкөнчө саламатта болуңуз.